Анан дагы бир нерсе, биздин улуктар, бузурк дейт, улук дейт, катта дейт, чоң дейт, алымдарыбыз бардыгы бир эле сөз сүйлөшөт да. Биз майдалар эле бөлүнө беребиз. Буну бул жамандап, буну бул жамандап. Бирок чоңдорубузду карап отура турган болсок, алардыгы таптакка бөлөкчү экен. Анан мен Шейх Умардан сурадым да. Бул дават деген эмне десем айтат, дават деген бул дейт, мисалы үчүн дейт, адеп ахлакка чакыруу дейт. Адамдарды пайгам адеп ахлакка чакыруу. Пайгамбардын сүннөтүнүн өзү. Мен де силерге де жөнөтүлдүм, силердин адеп ахлагыңарды толуктоо үчүн жиберилдим деп пайгамбар алейхиссалам айтып берип атат да. Мына ушуга чакыруу дейт. Адамдарга ыйманды жеткирүү дейт. Адамдарга намаз жеткирүү, адамдарга жоопкерчилик, мас'улият жеткирүү. Мына ушуну биз дават деп билишибиз керек дейт, урматтуу бир тууганым. Анан чындыгында ошолорду көрүп, анан мында адам өзүңө келет экенсиң. Экинчиден, бул айтылган сөздөрдү баары айтып жүрөт. Түркияга барасың, Макка Мукаррамага барасың, Мединеге Мунавварада, Азгару Шарифте, Европага, Японияга, либо жерге барсаң, айтат ушул сөздөрдүн баардыгы. Бул сөздөрдүн баардыгы тааныш баардыгыбызга. Бирок урматтуу бир тууганым, аякта бул бөлөкчө болот экен, анткени аякта адамдар өздөрүнүн акыбалы менен айтып берип турат экен да. Ушунча адам барат ошол жерге, угат маселе айтып атат деп атат, деги эле бирөөгө бирөө карыз эмес да, эрдечи. Бирөөгө бирөө милдеткор эмес. Болгону Кудайдын астындагы милдетти сезип, ошол кызматты кылып, адамдарга жеткирген адамдар жеткирип атканын айтып берип аткан учурда, ошолорду дал эле жүрөккө түз келип кирип кетет экен. Болбосо ошолор айтканда балким биз сулуураак кылып айтабыз, балким коозураак кылып айтабыз, балким кооз тамган тандап айтабыз, бирок ошолордукундай так чыкпайт экен, анткени биз алардагы курбанчылык кылбайт экенбиз да. Биз жанагы сигарет чекпеде сигарет чеккен доктурдай эле иш кылат экенбиз, урматтуу бир тууган. Ошон үчүн биз чакырышыбыз керек. Ошо ар бирөөнүн жүрөгүбүздө гам болуш керек. Мен кантип башкаларга ушул улуу динди, ушул улуу эмгекти, ушул мээнетти жеткире алам деп. Адамдардын жашоосу ошого курулуп турматтуу бир тууганым. Адамдар жашайт экен. Жанагы биз менен чыккан интихап деген жанагы карачилик бала, жашы мен менен тең. Илими жок ага мен 10 жыл сабак берем отургузуп алып. Бирок ошонун астында мен намыстандым да, уялдым да. Ал иштейт экен, 5 баласы бар экен, 3 уул бир кызы бар экен. Анан өзү жанагыдай эме экен. Сырттан келген таарап кел сатышат экен, ошону бөлүштүрүүчү болуп иштейт экен. Чакан иштейт экен да. Бирок ошол иштердин бардыгы дейт, ошол өмүрүндөгү негизги максаты Кудайга кулчулук кылуу, айтабыз ошону. Ошону Кудайга кулчулук кылуу, ошол дават кылуу аркылуу, адамдарга жин жеткирүү аркылуу бизге да келип кеттир. Өзбекстанга келип кеттир, көп жака келип кеттир. Жашоосу жупуну, жумушу жупуну, кийими жупуну. Апасы атасы өтүп кеттир. Анан ошол адамдарга дин жеткирүүнү жашоонун маңызы кылып алыптыр да. Дегеле илимдин максаты эмне? Илимдин максаты адамдарга дүйнө, акырет бактылуу кылуу да. Биз илимдер адамдар дүйнөдө бактылуу аткан болушу мүмкүн, бирок акыретти бактылуулукка толук жеткире албай атканын көрүп атпайбыз, урматтуу бир туугандар. Канча илимдүүбүз, канча илимдүүлөрдүн жанында жүргөн, аш жеп жүргөн досторубуз кеде имандан куржала калып калгандыгын биз эмес, Ашраф ал-Таханови, Хакимул Умма өзү көрүп ошону айтып отурат да. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, ушул нерсеге биз олуттуу мамиле кылышыбыз керек. Анан аерде рия деген жок экен. Камерага тарттырып, оң жагыңа тарттырып, сол жагыңа тарттырып, дагы оң жагыңа тарттырып, мен эле көр деп, экран талашып, телевизор талашып, бирин кубалат кайра ордуна отуруп алып, андай жок экен. Алардын бардыгы максаты эмне, урматтуу бир тууганым? Ошол Кудайым көрсө болду, Кудайым билсе болду. Адамдар жинди деп атабы, жаман деп атабы, эмне деп атат? Ага деле кызыл ашынан келип койбойт экен. Жанагы эме деген сөз бар го. Дүйнөнү топон суу алса, эмеде өрдөктүн башы оорубайт экен да, өрдөккө менен сууда агып жүрө берет жыргап элечи. Дүйнөнүн баарын топон суу алса, өрдөктө баш оор болбойт экен да. Анын сыңарында аларда баш оор болбойт экен. Алардын баш оорусу канткенде ушул динди өзүм жашайм, жана башкаларды ушул динге чакырып, ошолдун жашоосуна себепчи болом деген гана жашоо менен жашайт экен. Бала тарбиялаганы деле, кызмат кылганы деле, башка деле. Ошол мамлекеттин өсүп өнүгүшү, ошол элдердин өсүп өнүгүшү, ошол улуттардын сакталып калышы, ошол бардык адамдардын бактылуу болуп калышына себеп болот экен. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, мен да ушундай максат коюп келдим. Мен да силердин баарын ушундай максат койгонго чакырам. Биздин гамыбыз бардыгы адамдардын бардыгын ошол динге кызмат кылууга, дават кылууга, динге чакырууга чакырышыбыз керек экен. Жанагы 3 күн деген, 40 күн деген сөздөрдүн бардыгы бул жөндөн жөн эмес. Анткени адам убактын бөлмөгөнчө болбойт экен. Ушул убакыт бөлүп келдик биз, урматтуу бир тууганым. Бирок тигинтип, ал деле милдетти деп айтпайт эч кимиси. Болгону 3 күн болсун, 4 күн кылсаң, сен 5 күн кыл, айырмасы жок. Аны 3 күн кылбасаң күнөөкөр болуп каласың деген сөздөр айтышпайт экен. Каласаң 14 күн, 13 күн, 13,5 күн кылсаң 82 саат кылган фаркы жок. Бирок Кудай жолуна чыгып, курбанчылык убактыңа бөлүп бер. Убактың бөлүнбөйт, барган убактың бөлүнбөйт, урмат. 3 күн болсоң, 1 күн барышың, 1 күн келишиң, 1 күн эле болуп калсаң, барып, ошого келме айтканга убактың жетпей калат да. Ошон үчүн урматтуу бир тоң ошого биз дават деген нерсеге жакшы маани беришибиз керек.
Бул биздин мамлекетибиздин бүтүн калышына, улутубуздун бүтүн калышына жана дини сакталып калышына, эң негизгиси биздин адамдардын тозоктон куткарып калышына себеп боло турган жол экендигине ишенишибиз. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, келгиле. Ушул даават деген нерсени жаман көрбөйлүк. Ага чыгайлык бардыгыбыз, аракет кылайлык. Ошол нерсени биз жашообуздун маңызы катары билелик, урматтуу бир туугандар. Эгер ал колубуздан келбесе, анда буга жамандык каалап, жаман айтпайлык, жамандабайлык. Макулбу? Сен кайсы шейхтин артындасың? Фетхулла шейх тугасыңбы, же башка шейх тугасыңбы? Ошол шейхтер да ушуну эле айтат. Болгон ар ким жашаган жеринде иштигатына жараша, акыйкаты бирөө, аны аткарыш жобосу башкача эле. Бирөө ак идишке куюп берсе, бирөө сары идишке куюп берет, бирөө прозрачный стаканга куюп берет сууну, болбосо бир эле сууну берип атышат. Биз майда чүйдө адамдар бирок отуруп алып эле бирин-бирин душман көрүп, бул Американыкы дей берет. Өткөндө бир Америка барып келсем айтат, чоо ажыга Фетхулла белен мынча тыйын берген экен, барып келип турганда мындай кылып атыптыр деп. Эмне деп айтышат эми? Андай эмес. Ислам үммөтүнүн бардыгы бир. Бардыгы бир Куранда окуйт, урматтуу бир тууган. Ошон үчүн келгиле. Бардыгыбыз дават, анткен дават биз көрдүк бардыгы. Ошон үчүн ушул нерсеге чыкканга биз даярсыңарбы бардыгыңар? Даяр болуш керек иншалла. Иншалла экиге бөлүнөт. Иншалла тахкыйкан, иншалла тааликан деп айтышат кээ бир жерлерде. Кээ бирлер иншалла тахкыйкан деген чыгам, эгер ошону Кудайым каалап турган болсо деп ошого толук ниет, азым ниет кылат да. Анан бир иншалла болуп калса 5 болсо 15 дегенде ниет кылат. Ал ниетти коюш керек. Кудайым каалап эле турат, урматтуу бир тууганым. Сени Кудайым чыгышын каалап турат, сага буйрук дагы берген, анткени уду иля сабили роббика, Роббоңдун жолуна чакыр деп буйрук берген. Кудайдын буйругу бар, Кудайдын каалоосу дагы бар, урматтуу бир тууганым. Болгон чыгып кетине Кудайдын тоскоолдук кылбай, ошону каалап чыгара берсин деп, ошо Кудайга тобокел кылуу дегенди мааниде иншалла деп айтыш керек. Анан ошого аракет кылыш керек. Түз багытта, чечимден чыкпастан, машварадан чыкпастан, алымдарды сыйлаганга, урмат кылганга өтө кат таргып берилер экен, аны угуп келдик. Мен өзүмчө чындап мындай бир аз жашоо шартындай бизден бөлөкчө болгон, ысык болгон кичине кыйналдым. Бирок ошол эле учурда руханият таптакыр бөлөк абалда. Ыраазым барганына, Кудайга миң мертебе шүгүр.